Биз болсо анда эфирибизди алга карай улайбыз. Кийинки дагы келген коногубуз бар. Өзгөчө жалпы элге жаккан чыгарманы жаңылап кайрадан ырдап чыгып ага клип тарткан кийинки келген коногубуз бул Кубатбек Алымкулов Дана кыз чыгармасы менен. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кут болсун клип. Кечиңиздер менен рахмат. Амандашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Кутмандуу кечиңиздер менен амансыздарбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Дана кызды жалпы эл кошо ырдап бийлеп жүрөт. Анан ушул ырды тандашыңыздын бир себептерин билсек болобу? Сөзсүз түрдө бул ыр негизи мындан 2 жыл мурун аткарылган. Музыкант досум аранжировщик Арген Болотбек уулу деген случайно аранжировканы угузуп калды. Ушул Дана кыздын ушул бар мен ырдаган вариантын жазыптыр, анан ушуну ырдап көрбөйсүңбү деп анан бул кайсылыр экен Дана кыз. Чын эле ууп көрсөм жакшыр экен жол болду агайдын. Анан макул ырдайм мен мага бер деп анан аранжировканы алып даярданып, анан студияга барып ал жерден голос түшүрүп Рахат Көчөрбаев агама ошол жанагы аккордеон комузду коштуртуп, бек вокал коштуруп анан чыкканда эле сон болуп чыга келди. Анан ошо менен элге биткеден жагып, тааныштар аябай жакшы чыгыптыр деп кубандырды. Бизге дагы жакты. Келиңиз эми клип туурасында кеп кылалы. Качан тартылды, канча күндө тартылды, ким тартты, сценарий кимге таандык? Ой, бул клип аябай баягы чоң эмгектер менен тартылды. Бул негизи клипти күзүндө эле тартылмак негизи. Убакыт саат ушундай болуп калды. Күзүндө кеч күз болуп калды, кар жаап салды. Анан ошентип жазга калды. Бул негизи клиптин сценарийин жазган Сабыр деген клипмейкер агабыз бар. Ошол өзү жазып, өзү тартты. Майдын 14 күнү тарттык. Бир эле күндө тарттык баардыгын. Ошол бизден өйдөрөктү Ороктон тартылды. Бир жерде Азиз деген байкенин үйүн тандап жактырып өткөнбүз. Ошол жакка барып бир күндө тарттык. Анда бир күндө Орокто тартылган клипти азыр көрүп келбейлиби? Келиңиз өзүңүз презентациялап өтүңүз. Анда эмесе жалпы кыргыз калкым, мен сиздерге менин аткарымдагы менин эң алгачкы эмгегим Жолболду Алыбаевдин сөзүнө таандык Дана кыз аттуу клипти сунуштайм. Жакыныраак келиңиздер, анда Дана кыз чыгармасы Кубатбек Алымкуловдун аткаруусунда жап-жаңы болуп, биринчилерден биз сиздерге сунуп жатканын учурабыз. Соткадан баш чыкпайт экен телефон. Такыр эле башкача болуп калыптыр. Атасына чалайынчы. Алло. Кандайсың, арай балам? Ой, тиги балаңарды эмне кылып салгансыңар? Жеш кечип балдар менен ойнобойт. Же үйгө бизге жардам бербейт. Ой, зомби болуп калыптыр го такыр эле. Как, брат, еще раз играешь? Глаза смотри. Балконский, топ теріп қойшы. В смысле мяч подай? Не олды? Жокпоң жолугуп, ор кылдың
Тамаша кылуу. Ай, данагыз деп оғын салған қонығыз біздің Қуатбек мырза, құт болсын Рахмат, тілейміз. чоң рахмат. Айтор сонун жеңіл, желпи, ошол эле учурда көп маанини камтыган мыкты клип болгон экен. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чоң рахмат. Өзүңүзгө жактуу? Ооба, аябай толкунданып турам. Чынында баягы ийгиликтүү жакшы клип болду, мындай, кандай айтсам, оюмдагыдай, купулумдагыдай болду. Ошол сценарийди бизге жазып жөнөткөн деле режиссер окуп көрүп, эми арасында дагы мындай башка жерлери бар болчу, алардын баарын кошо алган жокпуз. Бирок бул жагын батырып, ушул жагы эле Кудайга шүгүр дегендей. Келиңиз эми башка каармандар туурасында сүйлөшөлү. Башкы каарман шаардан келген бала бул. Өзүнүн ролу өзүнө куп жарашкан экен, Ошондой болду окшойт. Кыскасы ошол шаардан келген бала айылга баягы орусча, шаардык кыргызча билбеген бала келип атпайбы айылгачы. Чынында жашоодо да ошондой экен, кыргызча жакшы сүйлөй албайт экен. Ошон үчүн куп жарашкан экен да. Балким кыз болсо ошол Мисс Бишкек 2022-23 экен. Жөн кыз тарткан, мисс кыз тарткан экенсиздер. Карындашым, ага да чоң рахмат. Мырзага да чоң рахмат. Анан ат чоң атасынын, чоң энесинин ролун аткарган республикабыздын эмгек сиңирген артисти Элдияр Желдеңбаев агабыз, эжекебиз болсо Гүлжамал эжекебиз. Аларга да чоң рахмат, эрең ырашык берем. Анан калган массовкада жүргөн бул менин студенттерим. Бул клипке аябай чоң салым. Бардыгы баягы чоң салым көргөзүштү. Өзгөчө баягы эфирден пайдаланып айта кетчү. Сөзсүз. Келинчегим аябай жардам берип, чачымдын учунан турмам, учуна чейин карап, кийимдеримди, макияжын тандамдайр эметип. Келиңиз, азыр бизди көрүп атабы? Сөзсүз түрдө. Рахматыңызды айтып, сезимдериңизди билдирип кетпейсизби? Менин сүйүктүү жубайым Акманай, мен сени сүйөм деп коеюн. Мен сени сүйөм. Сага чоң рахмат. Ушундай сендей жар менен мен бөлүк жашап бактылуу өмүр сүргөнгө Кудай ошого жеткирсин баары экөөбүздү. Ушул клиптеги баягы переживать этип, аябай кандай болот эми деп ошонун баарына кылган ушул келинчегим болду да. Эң чоң рахмат. Баракелде. Кандай гана сонун сөздөр, эң негизи чын жүрөктөн айтылган сөздөр аткарылды. Сиздерге бакыт каалайбыз. Үй бүлөңүздөр ар дайым бири-бириңиздерге эри шаркак болуп жүрө бериңиздер. Ал эми клиптер болсо уламдан улам жакшы болуп тартыла берсин. Эми келиңиз. Клиптен дагы бардыгын тарткан келди. Даярдап чыгарардын алдында бир нерсе жакпай калган учур болдубу? Өзгөртпө, локациясынан балким, же ошол тартып аткан учурда бир нерсе туура эмес кеткен учурлар болдубу? Андай деле көп болгон жок. Монтажы бүтүп телеграмдан жөнөткөндө клипмейкер. Биз бир көрдүк дагы, анан бир жери туура эмес болуп калыпты, бирок ушундай анткени тартып атканда көргөнбүз да, ошол жерлер кесилип калыптыр, кошуп койсок болобу десек, убакытка эметпей калып атат, мындай. Бирок кошту, ошондон кийин анан көркүнө чыкты, жакшы болду. Эң сонун колориттүү чыгарма, колориттүү клип болгон экен. Дагы бир рет куттуктайбыз. Келип бергениңизге сизге чоң рахмат. Дагы да жаңы эмгек жаратып, аны калай калкка таратып жүрө бериңиз. Клебиңиз менен дагы бир рет куттуктайбыз. Бизге абдан жакты, көрөрмандарга да жакты деген ишеничтебиз. Мына ушундай жаркын нотада Sunshine программасы бүгүн өз эфирин жыйынтыктайт. Кызматта болгон мен Айзада Кубанычбек кызы жалпыңыздарга эртеңки келе жаткан жалпы бөбөктөрдүн майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бир бөбөк, ар бир үйдө кичине балдардын бардыгы бактылуу болушсун. Жайдын биринчи келе аткан күнү менен көрүшкөнчө жалпыңыздарга кутман кеч каалайм.